Digital касса долбоорунун алкагында биз эки чоң окутуу курстарын өткөрдүк. Алардын ичинен биринчи курсту биз Борбордук Орто Азия университети менен кызматташта өткөрдүк. Бул окутуунун алкагында биз 1845 мамлекеттик кызматкерлерди окутуп өттүк. Мен бул окутуунун алкагында белгилеп кеткем келет. Бул гендерлик сезимтал окутуу болуп өттү деп айтсак болот. Анткени бул окутуунун алкагында 64% жалпы санынан бул айымдар болду. Өзүнүн санариптик сабаттуулугун жогорулатуу жагында биздин айымдар абдан кызыктар экен. Бул окутуунун алкагында 14 тематикаларында окутуулар өткөрүлдү. Алардын ичинен 6 иш-чара онлайн өттү, 8 офлайн форматында өткөрүлдү. Окутуулардын мааниси абдан жогору, анткени азыркы учурда замандын талабына жараша ар бир мамлекеттик кызматкер өзүнүн санариптик сабаттуулугун жогорулатып туруш керек, анткени бул өзүнүн күнүмкү иш жүргүзгөн аракеттерине көп салым, көп жардам берет.